Aydettiko. Жөн ашып рейд болот эле. Не рейд экен? Айдоочу рулда деген. Я, Айдоочу рулда деген. айдоочу рулда. Көрсөм болот? Сол. Айдоочу рулда болбогондон айдоочу багажникте болмок беле. Жок, рейдтин аталышы да. Ошо сыраныч. Assalamu alaikum. Şöyle görmeydi he? Kötü arkalarınız değil mi? Sakın kılarsa. Senin geliyor hayır. Серебряный знак. Biz gezdik. Ama serebris diyor. Жалой был. Жалбойды. Серебристи пассат деп туруп бизге берип атат. Анан ушакта деп туруп сиздин адресте деп сиздин адрестен аркаңыздан келип көрсөтөт. Рулда ким экенин белгисиз. Серебряный. Директор Курской области. Я вот за рулем деген рейкерге түшүнбөй атпадым мындай. Мындай да? Урматтуу көрдүк. За рулем деп бүт айдап бараткан, жүрүп бараткан транспортты текшеребиз. Болду ошо сиздин тийиштүү айдоочулук күбөлүңүздү транспорт каражаты. Без основания каттоо күбөлүгүн текшеребиз. Ошол жактан выявлять этилет. Эгер эч кандай нарушение жок болсо, нарушение жок эле келет болду. Аркамдан өзүнөр келди. Жок, сиздин нарушение эмес, ошол айдоочулук күбөлүгүңүздү транспорт каражатын каттоо күбөлүгүн текшеребиз. Болду. Башка тийлебиз. Эмне себептен ошо? Эмне себептен? Документи жок айдап жүрүп ориентировка түшүп. Жок. Ориентировка болуп калат да. Документи жок. Ошол транспорттардын ичинен айдоочулардын ичинен спирт ичимдигин ичип алып айдап бараткандар болот. Же документи жок айдап бараткандар болот. Ошондой белги. Ошол эми мындай нарушение кылганда совершенно редко грубый нарушение депчи. Грубый нарушение. Грубый нарушениялар кайсылар билет? Спирт ичимдигин ичип алып айдап жүргөндө, айдоочулук күбөлүк жок, транспорт каражатын каттоо жөнүндө күбөлүгү жок айдап жүргөндөр ошол грубый нарушениялар болсо анда тийиштүү чаралар колдонуп анан Эгер андай нарушение выявлять этилсе, кайра кетебиз. Ошон үчүн рулда депчи. Рулда деп туруп ошондо түшүнүк ошондо. Значит, мен солмун, нарушать эткен жокмун. Сиз нарушать эткен жок. Сиздин документиңиз Текшерилет ушуну. Иә. Документ. Биз рейд негизинде текшерип атабыз. Сизди мындай Колосой көчөдөн тосгон. Рейдтин негизинде болгондо деле документтерди стационарный посттон тура берип турат да туруп. Аны мен чыгарган жокмун. Аны Стационарный пост бакта жок да. Аякта, я, негизи. Аны эми ПДДда жазылып турбайбы? Аны мен чыгарган жокмун, силер чыгарган жоксуңар. Жок, биз ошо пландын негизинде ошо выявлять этип берип атат. Көчөдөн бери ошо планыңарды түшүндүрүп койдум. План түшүнүп бербедик ошо. Ошол бир эме. Аталышы ошондой бойдо. Айдоочу рулда. Барбы бүгүн дислокацияңар? Кандай дислокация? Көчөкүдө. Бизде деген бүгүн жаштар майрамдайт деп бүгүн 14 февраль махабат күнү деп атпайбы. Ошол себептен биз деген Каракол шаарына 4 экипажды планды атайын бирдикти үчтөрү киргизген да. Биз дислокациясы жок эле, план негизинде эле иштеп атабыз. Ошондо мен аршайтын тынчтык кылган жокмун. Сол. Сос немеңиз? Болду да. Тийиштүү документтериңиз бар болду. Кайда отпайм, стационарный посттон текшерилет деген документ өзүңөр алып министерствого барып айткылар. Мындайда, урматтуу айдоочу, ошол текшерилген ушурда. Биз ошол билетти эме айдоочу. Документи жок болсо анда транспортко берет. Мына токочо турат. Тийиштүү документ көрсөтүп болду. Мына көрсөтүп алабыз, да? Эки бир-бирден Силерчи ошо 2-1-1 айтып берейинби? айдоочунун жалпы милдеттери. Жалпы милдеттер 2-1-1дечи. Ошондо силердин сотрудниктер эле жана 2-1-1де жана ремень тагынбай койсо болот учебный машинага, анан спецмашинага деп. Тоже ошо 2-1-1де айтып атат. Ошо 2-1-1де бир эмеден көрсөтүп берип коебузбу ошону? ПДД китебиңерден. 2-1-1де.
ак жолтой уулуу максат деген тоңдо мага ошентип айткан. Мен деле эми мындай айтканда ГАИ эмесинде турабы. Ошо бир пунктунда айдоо эме менен спецмашина менен ремен тагынбай койсо болот деп ошону мага ПДД китебиңизди алып келип бир көрсөтүп берип коесузчу анан. Ошону ак жолтой уулуу максат деген тоңдо бир ГАИ бар. Ошол мага ошентип айткан да. Еще дагы андан да башка көп эле инспекторлор ошону айтып келет да, 211-дичи. Ошону мага көрсөтүп берип койсуңчу. Инспектор. Ремен гана, ремен. Машинага 211 жазылып турат, кечирип коюңуз. Эмнеге? 211 жазылып турат. Могу эшиги ачылып турат, арткы эшиги. Ремен жок. Мына инспектор. 2 жазылып турат. Спец машина менен учебный машинага. Ремен кереги жок деппи? Спец машинада окуучу ремен тагылбайт. Ушуну Окуучу? окуп коюңуз. Geçip koyunuz. Окуйсуз го сиз? Кайсы пункт экенин да билем. 211 пунктка Кайсы- жазып коюңуз. Кандай Темирлан, жакшы. Денсаулыктар. Үйкө кандай калды? Я. Карапол жагата. Абасы таза. Элдер меңпейил. Жүрүңдө жеке чыгып алган. Эми бул акырда шилдер бар, үйдө жок. Шейк үйрүлүп алып бересизчи? 2-1-1 эмес, 2-1-2. Жок, 2-1-1 деген мага. 2-1-1. Аякта деген айдоочу милдеттүү. Жок, мага ак жолтой уулуу максатты мен сизге көрсөтүп Ак жолтой уулуу максат эмес. Жок, Мен сиздин Жок, ошол дагы бир эмес 2-3 жолу случайлар болду да. 2-1-1де жазылып турат. 2-1-1де только айдоочунун милдети Спецмашинага, я. А 2-1-2де жазылган. Коопсуздук куру боюнча 2-1-2де жазылган. Анда алып көрөсүң. ал коопсуздук кур боюнча. А мен сизге биринчи берген суроом сиздин документиңизди сурап Жок, атпаймынбы? аны мени Ага немеңиз түшүнөм, бар? аны билем, Түшүнөм. аны түшүнөм. Эми ошол спецмашинага ремен тагынбай койсо болот дегенди таап беркилачы ошону. Жок бербейбиз. 2-1-2 перед движением транспортного средства, оборудования ремнем безопасности быть пристегнутым и перевозить пассажира не пристегнутым ремнем безопасности опускать кроме того водителя и пассажирам водителей оперативных служб. Значит, Кроме значит, мен ак жолтой уулуу максат тоңдогу ГАИ 2-1-1 эмес көрсө 2-1-2 экен. Ошону жаттап алыңыз да. 2-1-1. ким жаттабаш Я. ким жаттабаш Ак жолтой уулуу максат деген тоңдо ошо жаттап алсын да. Ошо дагы Ошто дагы 1-2 ГАИни көргөм, ошолорго дагы айтып кетем. Туура жаттап окуп алып, а 2-1-1де милдеттүү түрдө айдоочу ошол ашаны текшерип өтөрдү. Бул менин машинам эмес, ошто машина. Сенин машинаң беле? Я Темирлан, көчө айтып коюң беле, менин лич нерсемди тартпа деп, өзүңдүн видеоңду чыгарып турсуңдар. Бирөөнүн лич нерсенин правасын тартып. Мен тартып бериңиз, эме. Качанда бирөөнүн данныйы бар. Эме, данныйың болгондо ошо силерге да кайрыла кетет элем. Канчалаган жарандардын мындай айтканда данныйын тартып эле атат биякта мындай журналисттерчи. ТВ кайгулдан көрүп атабыз Сиз туурабы? аны тыл кайгыл айткан макул. Ооба. Ошо негизи. Телевизор саны тыл кайгыл интезген. Негизи. Бизде андай Всё, түсүндүк. бизде ошондой факт. Мен алмаштырып алсам. өзү агрессия
келтиргендей сүйлөт. Айдоочунун спирт ичимдигин ичкендиги аныкталды. Бирок бир аз инспекторлор менен түшүнүшпөй кетти. Алиев Нурсултан кайсы көчөдөн? Жумаш Султанов. Лич нерсемди тартпа деп өзүңдүн видеоңду чыгарып турсуңар. Бирөөнүн лич нерсенин правасын тартып. Балыкчы менен чокмон отурганчы. Точно көрдүм. Прям правасы. Точно документи көрүнүп. Жакшы болот. Я. Кез. Көрсөтүп турам. Сиздики көрсөтүп турам. Жок, бирок так көрсөтүп берип коет атпайбы? 1 минут да? Телевизор 2020 мен атан жана көрдүм да. Ya. Gel berdek tartmışsın. Mına listasi görünüp atau? Mına pravası. Бетим басып турбайбы? Betin basıp turganda, betin ne gerek var? Beti bir жактан көрүнүп Ой, атса. бети менен өгө дал кешкиде кичине неме кыласыз? Жок. Эле провокация кылды, өтүрбөдү. Аты, фамилиясы, год рождениясы, адреси бары турбай. Кишинин бети басып Анан турбайбы? протокол, сротокол. О жок, киши бер жак. Экран чоңуз. Мына кишиси берке, мына. Экран чоңуз. Ооба. Экран. Пальчик деген бетинде турабы? Мына Алиев Нурсултан болот атабы? Мына бетин көрсөтүп берейин азыр. Пальчик турабы деген бетинде? Мына бети, мына. Жок, пальчик турабы. Бети мына болот койбу? Бети берке болот. Документтин бетинде, документ толук көрүнүп. Чечишпейсиңерби? Урматтуу, мына кыргыз эли, мына. Койчу. Өзү айткан конкретный, мына. КТРКнын журналисти Темир Улан. Кырбайлычы. Жок, Сиз мон бияка сүйлөп. пальчик коюп турат да. Бияка сүйлөп берейин. Бияка. Мына Темирлан КТРКнын журналисти. Өзү көчө убада берген. Менин личностумду тартпады. Мына өзү тартып чыгарып, мына өзүм доказать этип берип атам да. А мына эми өздөрү качып баратышат. Это мындай айтканда эркекче движение болбой калды да. Жакшы барлар, инспекторлор. Ак жол каалап коелу бизге. Ошо, достор. Мына КТРКнын журналисттери дагы бизди аркабыздан угуп келип токтотту. Документтерин көрсөттүм, бир эч бир нарушение алган эмеспи болчубуз. Баары жакшы болчу, баары жакшы турган. Мына кетип калышты. Анан мындай айтканда көчө өзүңөр көргөндөй эле өзүнө протокол толтуруп атканда айтканда мен личностьима тартпа, гаилер да баш болуп, тартпамын мен личностьимди депчи. Анан хорошо, анан мен айткам, телегүзөт деле тартат го десем, жок, мен айтып алгам анда. ТВ кайгыл деп айтып алсам ал жинденип бул ТВ кайгыл менен телегүзөттүн айырмасын билип алчы депчи. Мага ошонткен мен кечиресиз. Ошо телегүзөттө ушундай болгон деп. Биз эч качан личностьтин тартпайбыз деген. Мына өзүнө документти көрсөтүп берсем, отмазкасы ошол праваны кол менен тиги жазып аткан киши бетин жаап алса, а бети бер жакта балада турат. Жаап алса эми кайра айтылат демеде. Бети жабылып турбайбы, бул эми отмазка эмес да турабы? Личностьта деген аты, фамилиясы, адреси баары жазылып турат да мындай айткандачы. Анан бер жактан атын кайталап атат. Эгер андай боло турган болсо, калыс карап, элдикин баарын чыгарбаш керек. Же, значит, элдикин кылып аткандан кийин өзүнүкүн дагы тарттырыш керек болчу да. Анан мындай айтканда, эл сезген нерсени калыс болуш керек да, эми общий журналист калыс болуш керек, мен айтарым. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта тургунуздар. Эми ой пикириңерди эми комментарийга жазып коесуз да. Каракол шаарынан сиздердин Таза Кыргыз каналы, мен аты Барыс келди.